Саламатсыздарбы? Кыргыз тили кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албай тарыхтан демекчи. Бүгүн бизге кыргыз тилинин 5 керемети жөнүндө айтып берген Бектур агай, саламатсызбы? Куш келипсиз. Айтсаңыз, азыркы учурда Борбордо дагы аздан көпчүлүгү орус тилде жана башка тилдерде сүйлөп жатат, кыргыз тилибиз өчүп баратат. Ошол жаштардын кызыгуусун кантип арттырабыз жана кантип өнүктүрүүгө болот, айтып кетсиз. Саламатсыздарбы? Элибизде сөз чакырат, үлгү ээрчитет деген, анан көрө көсөм болот, сүйлөй чечен болот деген накылман кептер бар. Ушул сыяктуу дайым эле адамга жамандыгын, кемчилигин айтканга караганда, жакшылыгын айтканда, кымындай болсо да кичине бир өзгөчөлүгүн айтканда анын жакшы жактары көтөрүлөт. Ошол сыяктуу эле тилибиздин дагы кечке өнүкпөй атат, жоголуп баратат деген коркунучтарын айтууна караганда, тилибиздин башка тилдерде кездешпеген жакшылыктарын, кереметтерин, өзгөчөлүктөрүн айтуу туура жана так маалымат берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми эне тилибиздин жок болбошуна бир топ далилдер жана мисалдар бар. Ошентсе дагы бүгүнкү коомдо жаштардын китепке болгон кызыгуусу, тилибизге болгон аракети бир топ жакшы. Бирок ошол эле учурда ушул бир идея катары ушул сунушту айтат элек. Цифровизация, санариптештирилген форматта биздин тилибиз аркылуу түзүлгөн программалар болушу ушул тилибиздин сакталып калышына дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет. Анткени келечек алдыдагы мезгил ушул нерселерди талап кылып атат. Жаштардын баардыгы эле китепке үңүлүп, эски тарыхты, мезгилдерди карап чыкпайт, болушунча алдыдагы нерселерге аракет кылат. Ошо алдыда келе турган нерселердин көпчүлүгүнүн санариптешкен учурда кыргыз тилинде болушу бул ошол өнүгүшүнө дагы бир салым кошот. Ал эми ар бир үйдөн жакшы тарбияланган уул кыз бул ошо тилдин, мамлекеттин, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон уул кыз болуп жетилет. Тилибиз жоголбойт, ага бир топ далилдер жана чындыктар бар. Бирок өнүктүрүүгө ар бир салым кошолу деген ниеттебиз. Рахмат. Эгемендүү элибиз кылымдарды карытты. Тилибиз үчүн, мекенибиз үчүн кара жанын карчы уруп, тикеден тике туруп, түнкүсүн жарыктуу болсун, кайсы гана учурда болбосун ата журт үчүн башын сайган уул кыздар бүгүнкү керемет эгемен учурга жеткирди. Ошол нерселердин баардыгын биз аманатка алып, келечек урпакка өткөрүп берүүгө шыктаналы. Жалпыбызга ийгилик, келечегибиз кең, ыкбалыбыз Ала Тоого тең болсун. Рахмат.